Ассаламу алейкум достор, баягыда тендер боюнча видео чыгардым эле. Ошо кошумча азыр изилдөө кылып, буюрса силерге толугу менен чыгармай калып чечтим. Свот анализге салып, бунун күчтүү жагын, пайда жагын, зыянын жана минустарын жаңы менен эски законду салыштырып, атайын силер үчүн видео тартып атам. Ошону аягына чейин көргүлө. Кызыктуу көп нерселер бар. Жана бул формула негизи биздин жашообузга керектүү. Ар бир өзүнүн бизнесине колдонулат. Ошондуктан SWOT анализ кандай экенин да бир карап койсоңор болот. Так, достор, эми SWOT анализ достор, бул негизи мен өзүм жеке фирмамда жана бүт эле дүйнөлүк экономисттер колдонгон бул формула. Формуланын азыр бир ачыктамасын окуп кетели. Бул мыйзамдын SWOT анализ бул мыйзамдын же бир окуянын талдоонун, баалоонун стратегиялык жол жобосу. Анын аталышы англис тилиндеги сөздөрдүн баш тамгаларынан турат. Strength күчтүү жактары, weakness начар жактары, мүмкүнчүлүктөр жана коркунучтар. Бул анализ стратегиялык ой жүгүртүүнүн негизги куралы болуп саналат. Негизи биздин депутаттарга негизи кайрылуум ушу менен колдонсоңор да аябай жакшы болмок. Бунун колуңар келбесе, анда сравнительный анализ менен сөзсүз ушундай бир мыйзамдарды кабыл атканда жакшы болмок. Эми бул жерде мурунку тендерге өтүп кетсек, бул жакта күчтүү жактары буга чейин ачык айкындуулук болгон, бир порталда сатылган, элдер баарды көрө алышкан. Экинчисинде атаандаштык болгон. Бул монополияга коркунучу минималдуу болгон ошол учурда. Эми үчүнчүсү болсо эл аралык таануу. Буга чейин айта кеткем, Америка, Япония, башка мамлекеттерде бул нерселер кабыл алынган жана колдонушат. Ошондуктан дүйнөлүк банктын стандартына жараша болгондуктан булар кредит берип отурган учурда кенен бере берет. Эми бунун мүмкүнчүлүктөрү да болгон. Эл аралык соода аянтчылары менен интеграция болгон. Көз карандысыз коомдук көзөмөл системасын өнүктүрүш болгон. Мындайча айтканда, эл деле көрө алышкан. Буга чейин $500-600 кычкачтар, андай журналисттер казып атып, ошол жактан чыгарышкан. Бул жөндөн жолу келип чыккан эмес. Эми алсыз жактары, буга чейин бюрократия болгон. Кээ бирки товарларды сатып алыш айлап созулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан тендерлер бир болбой калып, 2-3 жолу кайрадан болуп ушинтип токтоп калган учурлар болгон. Тендердик саботаж процедураларды даттануунун оңойлугу атаандаштарга маанилүү мамлекеттик буйртмаларды үзгүлтүккө учуратууга жол берген. Мындайча айтканда, ошол поставка дагы болбой калышы мүмкүн. Жана технический заданияда коррупция. Буга чейин технический заданияда коррупциялар болуп келген. Мындайча айтканда, Huawei'дин параметрин салып коет, телефон керек болсо. Бирок Motorola же башка телефонду ал жерде эч кандай сунуштай албайсың, себеби дегенде ал бир гана Huawei телефонуна болгон деген сыяктуу. Эми ушундай көп эмелер болгон. Мисалы, краскалар деле башка болсун, атайын бир эме кылат, бир заводдун характеристикасына байлап туруп, анан ушул гана болсун деген ушундай коррупциялар болгон да. Эми буга чейин бунун коркунучтары, эски тендердин коркунучтары эмнеде дегенде, тендердик соттошуулардан улам өтө маанилүү объекттердин, ооруканалар иши токтоп калуунун коркунучу болгон. Ар кандай мамлекеттик ишканалардын токтоп калышы мүмкүн болгон, төлөнбөй калса. Эми жаңы тендердеги өзгөрүүдөгү SWOT анализге салганыбызда мындай болот. Бунун күчтүү жактары: ыкчам, бат бир нерселерди курууга, тез салууга мүмкүнчүлүгү, тез батыраак бүтүрүүсө болот. Бизнести колдоо, ата мекендик өндүрүүчүлөргө артыкчылык берүү, ресурстарды үнөмдөө, кичинекей суммалар үчүн отчеттуулуктун жөнөкөйлөштүгү. Мындайча айтканда, 200 000 сомго чейинки отчетторду жөнөкөй кылып коюшту. Бирок ал жерде да бир коркунуч бар, аны айтып кетем. Мындан кийин мүмкүнчүлүктөргө өтөлүү. Бул биринчи бюрократия жок кылуу, стратегиялык объекттер боюнча түз келишимдерге өтүү. Бюрократия болгон буга чейин. Эми бюрократияны жок кылып, түзмө-түз каалаган адам менен чыгып кетсе болот. Эми бул жакта weakness, алсыз жактарына карап чыгайлы. Жабыктык. Бюджеттик чыгымдардын болжолу менен 1/3 бөлүгү мамлекеттик компаниялар аркылуу коомчулуктан жашырылган. Бул буга чейин болгон. Мындайча айтканда, биз мындан нары порталдан болбой калганда
бизге жашыруун көптөгөн проекттер өтүп кетиши мүмкүн. Аны биз эл билбей да калат. Бул алсыз жактар азыркы мыйзамдын. Түз сатып алуу, бир булактан сатып алуу негиздеринин тизмесинин кеңейтилиши. Сапаттын төмөндү коркунучу атаандаштыктын жоктугу баалардын кымбатташына жана сапаттын начарлашына алып келет. Мындайча айтканда, бир поставщик болот, ал поставщик караса конкурент жок, начар товарларды өткөрүп мамлекетке баазысын кымбат деле кылып коюшу мүмкүн. Среднерыночная цена деген буну болсо Кабмин чечет экен. Мындайча айтканда, буга чейин түзмө-түз эме кылса, Кабмин өзү каалагандай баа кылып коюшу мүмкүн. Мисалга, суунун баасы реалдуу 60 сом болсо, бирок кабинет министров 100 сом десе, 100 сом бойдон калат, бирок чынында 40 сом ортодо бирөөнүн колуна кетип калышы мүмкүн. Ошол коркунучтун аянын коррупция болуп калышы мүмкүн. Мындан ары коркунучтар. Системалык коррупциянын өсүшү. Мындайча айтканда, азыркы учурда ген подрядчик жоопкерчиликти алып барат деген жаңы эмеде киргизген, бирок ген подрядчик өзү каалаган тендери жок башка субподрядчиктерге бере алат. Мындайча айтканда, мамлекеттик ишкерлер бир адамды тандайт, ал генеральный подрядчик болот. Ал подрядчик каалаган адамына миллиондогон, миллиарддаган акчаларды бере алат. Мындайча айтканда, легальный обход өздөрүнүн фирмалары үчүн. Кээ бир адамдардын легальный обходу болуп калышы мүмкүн. Бул коркунучтарга кирет. Эл аралык ишенимдин жойулушу. Эл аралык уюмдардын сыны инвестициялык климатка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Жана үчүнчүсү, айтып кеткеним, буга чейин 200 000 сомго чейин, мындайча айтканда, дробит этип, 5 миллион, 10 миллион сомдукту 200 000ден бөлүп прямой, тендерси жок, эч кандай бир эме кылбай, ушундай дробление болуп кетиши мүмкүн. Ошол жагы коркунучтар бар. Ошондуктан азыркы жаңы кабыл алынган тендердин мыйзамы чынында салыштырып көрсөк, бул жерде алсыз жактары 3, коркунуч 1 эле болгон эскисинде. Азыркы учурда 4 болуп атат. Алсыз жактары 4 жана коркунучтар 3 болуп атат. Ушул 3дөн депутаттар негизи ушуну бир салыштырып туруп анан кабыл алганда болмок. Себебинде мындан ары коррупция көбөйүп кетишине көбүрөөк жол салып берип койдук. Бунун өзгөртүүсүнө негизи биз салым кошуп өзгөртсөк аябай жакшы болмок. SWOT анализ боюнча дагы YouTube'дан башка видеолорду көрсөңөр болот. Сиздарга достор рахмат. Ушул видеону көргөнүңөргө лайк басып, тааныштарыңызга жиберип койгула. Биздин мындан ары мыйзамдар болсо, ушул SWOT анализине салып, ар дайыма чыгарып турсак болот. Ошондо бизге белгилүү болот, кайсы жагы пайда, бизге кайсы жагы зыян.